же ошо ааламдык сабак. Мына ушул кыргыз эли, кыргыз журту Кудайдын кулу эмес, куту, айы деп айттым өткөн эфирде. Кыргыз улут деле эмес, бул бир улуу күч. Кыргызды эл деп да айтканга болбойт, ал бир улуу журт деп. Анан чындап эле кыргыздын ошо Кудайдын кулу эмес, куту экенин далилдерин дагы кичине мындай токтолуп өткөм. Бүгүн да ошо темадан баштап. Анан ошо кыргыздын өзүн таанытмайынча, адам өзүн тааныбайынча адаша берет да. Өзүн тааны деген ошо өзү ким, эмнеге жаралган, эмне мүмкүнчүлүгү бар, эмне укугу бар, эмне жоопкерчилиги бар, эмне милдети бар. Мына ошо кыргыз бул Кудайдын куту экени далили. Мына азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар. Акылдуу сунган, техниканын түрүн ойлоп тапкан улуттар бар эле. Кореябы, Япониябы, батыш өлкөлөрүбү саясатты ойлоп тапкан. Ошо бир цивилизацияга жеткирген техника менен, электричество менен жөнөкөйлөштүрүп мындай жашоону жеңилдеткен улуттар бар болду эле. Бирок ошол акылдуу сунган, мисалга мына Япон элин табиятка жакшы мамиле кылат экен деп айтып атат. Мисалга, көчөлөрү таза экен деп, батыш элинде бири-бирине ошентип мындай терең маани берип мамиле кылат экен, бирин-бири карап күлүп турат экен, тааныбаса дагы деп. Мына караңыз, кандай жагынан өнүккөн аларчы? Өнүккөн чын эле. Ошо таажим эткени, мамиле кылганы, ошо табиятка деле терең мамиле кылганы, техникасынын өнүккөнү. Бирок ошолор жол таппай калып атпайбы мына моодоордо? Ошол бири-бирине күлүп мамиле кылган адамдар жол таппай атат, мындай мээрим өткөн, техниканы өздөштүргөн, техниканы ойлоп тапкан адамдар, каражатты, саясатты, мына биз айтып атпайбы, дүйнөдө айтылып турат, жүрөт го ушул бир масондор башкарат экен деп мисалга. Ошолор деле алардын колунда эмне гана жок, бийлик да бар дүйнөнүн, байлыгы дагы. Алар да жол таппай калды бүгүнкү күндө. Мына ушундай мезгилде дүйнө эли дүңгүрөп жол таппай калган кезде мына кыргыздын кут экенин, кулу эмес экенин далилдеп атам да. Дүйнө эли дүңгүрөп жол таппай калган кезде нурдан жаралган, жомок менен жашаган Манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берет деген мына ушул болуп атат. Мына кыргыздын Кудайдын кулу эмес, куту экенин. Кут деген бул куткаруучу бир күч. Кут бул өзү жакшылык. Кут, кыргыз кул эмес, кут мына ушул болуп атат. Мына кыргыз эли Кудайга жакын, жөнөкөй болгондуктан карапайым элге, карапайым адамдарга Кудайдан, кайыптан кабар сунуш, талап, тапшырма түшүп атат. Мына кыргыздын кут экени ушул болуп атат. Кудай жакшы көргөнүнө, иш аткараарына, аткарчу балаңа деле жумуш тапшырасың да, аткара албасаны кызматка да албайсың, жумушта тапшырбайсың дегендей эле. Караңыз мына кыргыздын куту экенин. Кыргыздын бир
улут эмес эле бир улуу күч экенин мына далилдер